Бул Көк Таш айылындагы орто мектептин башталгыч классынын окуучулары. Класста 20дан ашык окуучу бар эле. Мектеп чек арадагы жаңжалда жабылып, кайра ачылгандыктан сабакка 4 эле окуучу келген. Билим уясында жалпы жонунан 300 бала билим алат. Чек арадагы акыркы кырдаалдан улам июлда гана жеткинчек келип сабакка катышкан. Бүгүн дүйшөмбү күнү 31 январь күнү окууду баштап атабыз. Эвакуацияланып кеткен элдер, балдар, келген балдар менен бардыгы балдар аз болсо дагы мүмкүн болушунча балдарга билим беришти токтотпостон бүгүн уладык. Кадимкидей эле мугалимдерибиз толук бардыгы, бирок катышуу кичине азыраак болуп калып атат. 27 январь күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышууда тажик тараптан атылган минометтун снаряды бул үйдүн короосуна келип түшкөн. Анын чачырандылары үйдүн дубалдарына жана унаага тийип, терезелерин талкалап салган. Бактыга жараша тургундар өз мезгилинде үйүнөн чыгып кеткендиктен адам өмүрүнө зыян келген эмес. Биз айтам го бүгүн эле келдик да биз. Мен кече келдим, балдар бүгүн келди. Чыгым ичишке колубуздан барбайт. Чыгымдарды ham карагандаган жокпуз эми. Балдарымдын мурду канабай эсен-аман алып чыгып кеткениме эле сүйүнүп атам. Кудайым өзү бир сактады бизди. Минометтун снаряды Көк Таш айылындагы Ганы Бороновдун да короосуна түшкөн. Ошол мезгилде ал бала бакырасы менен үйдүн ичинде жашынып отурушкан. Айыл тургуну учурда үйүнө өзү келип жашап жатат. Балдарын Баткенде туугандарынын үйүнө калтырып келген. Кече келдим. Ana кече күнү эртеси күнү бирөө алып келдим. Кече мана шуга түшүптүр. Айнек агылдарга тыкырлап, бала үйлөргө тыкырлап, машиналарга тийиптир. Күнөдөн бери анан бир айнек сыныптыр. Турдук да олар шогошом дагы келдилер. Өкмөттөн келдик деди. Райондон келдилер. Баары телефонго тартты, бана ошондорго тартып кеттилер. Ана биз бирок көрүп төлөп беребиз деп биташ айтып кетти бешемала. 27 январда болгон Кыргыз-Тажик чек арачыларынын кагылышуусунан 13 кыргызстандык ар кандай жаракаттарды алган. Алардын бирөөсүнүн алган жараты оор болгондуктан Бишкек шаарына которулган. Жалпысынан 27 январда Көк Ташта болгон окуяда Баткен облустук биргелешкен ооруканасына 13 оорулук айрылган, жабыркагандардын 13 айрылган. Алардын ичинен 9-у травматология бөлүмүнө жаткырылган, 4-өө хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Жалпысынан болуп 13 биз жабыркагандарды жаткырдык. Алардын ичинен бирөөнү Бишкек шаарына националдык госпиталга котордук. Чек арадагы куралдуу кагылышуудан улам Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек ара аймактарынан 11 миңден ашуун адам коопсуз жайларга көчүрүлгөн болсо, учурда алардын көпчүлүгү үйлөрүнө кайткан жана акырындык менен кайтып келүүдө. Ал эми атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдарды эсептөөдө. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.